аяқ кетіп жатыр деген вопрос болуды. Киіп гөлгө кирип атат. Ашық болуп керек. Өзүңөр билип эле келип иштеп атасыңар. Элдерди салдырып атасыңар. Мен түшүнбөйм да, эми Жайым түшүнбөсөң анда давай токтотолук, эшигиңизди жабыңыз, элдерди чыгарыңыз алып. жабабыз. Анан бүт баардыгын мыйзамга ылайык келтирип туруп, андан кийин иш алып барышыңыз. Ошону эртеден кайтса жакшы болмокчу. Биз деген эскертилет да. Сезон башталганда бүт комиссияна келип, о жерге келип, ар бир үйдүн немесин эскертип кеткен. Ошондо могу жер курулуп аткан, могу да курулуп аткан. Мунун баарын айтканбыз. Бирок келгенбиз былтыр чогуу. Былтыр да келди, быйыл да келди. Мен быйыл келдим. Азыр давайте үйүңүздө эң акчаларын баарын чыгарыңыз, машиналардын баарын чыгарыңыз. Тетикти ачылат экенсиз, ичине кирдиңиздерби? Ачып коюңуз. Аңар эмне экенин билем. Былтыр Ошонун ичинде болуш керек. жана каяка апарасыз? Бул бачокта. Бачоңар бир синип атат да алар. Сунун аяк каяка кетип атат деген. Глухой эме болуш керек бачоктор. Биякта чыгарса чыгарсын, чыгарбаса газып таштай беребиз. Аны биздин момчо структура жүрмөк белек кайра булардын чыгарып элечи. Давай анда казып. Давай чыгаргыла, хозяиндар бүйтүп бар эле чыгарсын. Аны Айтып коюңуз. айткыла биз менен айтышкандын кереги жок. 1-2 саат эмес. Бүгүн дагы райондук мамлекеттик администрациянын комиссиясы менен ушул Сабрина эс алуу жайы менен ден соолук эс алуу жайынын ортосунда ушундай бир эс алуучу жер курулган. Бул жер дагы өзүм билемдик менен курулган имараттарын белгиленген тартипте иш кагаздарын бүтүрбөй, ишке киргизбей, ошондой эле саркын сууларын тазалоо системасы жок иштеп жаткан. Мына бүгүн ошол атайын комиссия менен келип иш мөөнөтүн токтотуп, Эксплуатор силер айтып атасыңар? ушул кирип чыгуу жерлерин чектеп, иш кагаздарын бүтүргөнгө чейин убактылуу токтотуп атабыз. Буга чейин бир нече жолу эскертүүлөр берилген, бирок ага да карабастан ушундай өзлөрү өз билемдик менен иштерин жүргүзүп, эс алуучуларды кабыл алып келишкен. Эч кандай саркын сууларын тазалоо системалары жок. Ушул септик жатканда ушул жерге эле төгүп келишкен да. Ошол азыр тиешелүү органдар тарабынан штрафтар салынып атат. Белгиленген тартипте курулушуна дагы өзүнчө штрафтар салынды. Анан бүгүндөн баштап ушул убактылуу иши токтотулду. Бүгүнкү күндө ушул өзүңүздөр көрүп аткандай эс алуу жайы өкмөттүн токтомдоруна ылайык 131, 150 жарлыктарына шайкеш келбегендиктен бүгүнкү күндө ушул пансионатты тийиштүү мамлекеттик органдар менен текшерилип, бүгүнкү күндө тийиштүү чаралар көрүп, ичиндеги жайгашкан эс алуучуларды чыгаруу жана бул пансионатка кирүү бөгөтү чарасын коюдабыз.